Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Силер менен бирдикте кыргыз тили сабагын баштайбыз. Кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү 3 чоң топко бөлүнөт. Алар маани берүүчү сөз түркүмдөрү, өзгөчө сөз түркүмдөрү жана кызматчы сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө зат атооч, сан атооч, сын атооч, ат атооч, этиш, тактооч кирет. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөрүнө сырдык сөздөр, тууранды сөздөр кирет. Кызматчы сөз түркүмдөрүнө байламталар, бөлүкчөлөр, жандоштор, модалдык сөздөр кирет. Балдар, буга чейин биз сабакта маани берүүчү сөз түркүмдөрү менен өзгөчө сөз түркүмдөрү менен таанышканбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта кызматчы сөз түркүмдөрүнө кайрылабыз. Сабакты баштаардын алдында келгиле баарыбыз бирдикте оюн ойноп алалы. Оюндун аты тамгаларды чогултуу деп аталат. Силер бул сүрөттөн ар кандай шарларды көрүп турасыңар. Шарлардын ичинде ар кандай тамгалар. Анда эмесе ушул тамгаларды маанилерине жараша бири-бирине байланыштырып чогулталы. Кеттик анда. Балдар, мен шарларды чогулта баштадым. А силерчи? Чогултуп баштадыңарбы? Силердин шардан кандай сөздөр чыгып атат? Мына, мен да шарларды чогултуп бүттүм. Менде байламталар деп жазылуу. Силердики да ушундай болдубу? Азаматсыңар. Демек бүгүнкү сабагыбыздын темасы байламталар. Бүгүнкү сабакта силер кызматчы сөз түркүмдөрүнө кирген байламталар боюнча түшүнүк аласыңар. Жөнөкөй жана татаал байламталарды ажырата билесиңер. Жана ошондой эле алган билимдериңерди туура пайдалана билүүгө үйрөнөсүңөр. Балдар, байламталар деген эмне? Байламталар өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбейт. Алар сүйлөмдүн ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган кызматчы сөздөр. Байламталар түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Байламталарга да, дагы, менен, ары, бирок, анткени, себеби, же, эгерде, болбосо, антсе да, анткени менен, же болбосо, ошон үчүн, ошол себептүү, ошондой болсо да, ошондой болгону менен деген сөздөр кирет. Мисалы, кыргыз менен казактар дуу салып, көк бөрү тартышууда. Бул жерде сөз менен сөздү менен деген байламта байланыштырды. Нөшөр барган сайын күчөдү, бирок жолоочу жолун уланта берди. Бул жерде сүйлөмдүн ичинде сүйлөм менен сүйлөмдү бирок деген байламта байланыштырды. Гүл сарынын эти ысып жана чаңкап баратты. Бул сүйлөмдө жана деген байламта сөз менен сөздү байланыштырды. Көрдүңөрбү балдар, байламталар сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырат. Байламталар түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт дегенбиз, Жөнөкөй байламталар сүйлөмдүн ичинде бир гана сөздөн турат. Жөнөкөй байламтага да, эми, же, бирок, менен, дагы, ары жана башка сөздөр кирет. Бул иштин жайын Керим же Ажар билет. Көп окуула, болбосо билим алуу кыйын. Сүйлөмдүн ичинде көп болбосо деген сөздөр жөнөкөй байламтанын милдетин аткарышты. Ал эми экинчиси татаал байламталар. Татаал байламталар сүйлөмдүн ичинде эки же андан ашык сөздөн турат. Татаал байламталарга ал эми, анткени менен, же болбосо, ошол себептүү, ошон үчүн, антсе да деген сөздөр кирет. Бейшен келип калды, же болбосо шаарга жөнөйт элем. Мен эрте турдум, ошон үчүн сабагымдан кечиккен жокмун. Сүйлөмдөгү же болбосо, ошон үчүн деген сөздөр татаал байламта болушту. Келгиле азыр өз алдыбызча иштейли. Жөнөкөй сүйлөмдөрдү байламталар аркылуу байланыштырасыңар.
Бул жерде эки жөнөкөй сүйлөм берилген. Буларды силер байламталар менен байланыштырасыңар. Мисалы, биздин жер дыйканчылыкка ыңгайлуу жана электр станциясын курууга да шарты бар. Ал эми силер кийинки сүйлөмдөрдү ушундай тартипте байланыштыргыла. Азаматсыңар. Анда азыр жаңылмаштарга өтөлү. Жаңылмаштарды айтуу адамдын эске тутуу жөндөмдүүлүгүн өстүрөт. Сөздү туура, так, жаңылбай айтууга үйрөтөт. Анда келгиле балдар, жаңылмашты биринчи эле жолу айтыш өтө кыйын, Андыктан биринчи жай, анан бат-бат айтабыз. Келгиле, баарыбыз жаңылмашты чогуу айталы. Ашыр менен ашуу ашырышалы. Ашым менен ашык-машык алмаштырышалы. Эми бат окуйлу. Ашыр менен ашуу ашырышалы, ашым менен ашык-машык алмаштырышалы. Жетиштиңерби балдар? Азаматсыңар. Анда экинчи жаңылмачка өтөбүз. Ал аралда да марал, бул аралда да арал. От экен маралга да арал, оттосун аралга да марал. Эми бат айталы. Ал аралда да марал, бул аралда да арал. От экен аралга да марал, оттосун аралга да марал. Азаматсыңар, жаңылмач айтуу абдан кызыктуу, балдар? Анда силер үйдөн көбүрөөк жаңылмаштарды жаттай бергиле. Ал эми кийинки тапшырмабыз текст менен иштөө. Бул жерде өзүм жөнүндө деген текст турат. Тексттен биз байламталарды табабыз жана түзүлүшүнө карай ажыратабыз. Менин атым Айдин. Бул сүйлөмдө байламта жок. Атам менен апам мени абдан жакшы көрүшөт. Анткени мен үйдө эң кичүүсүмүн. Бул сүйлөмдө менен анткени деген байламталар катышты. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй. Мен спорт менен машыгамын. Ошондуктан мага машыгуу бөлмөсү даярдалган. Бул сүйлөмдө менен ошондуктан деген байламталар катышты. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй. Апам мага көп кызыктуу китептерди сатып берет. Себеби китепти көп окуган көптү билет. Бул сүйлөмдө себеби деген байламта катышты. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй. Атам жана апам абдан мээнеткеч адамдар. Ошондуктан мен алар менен сыймыктанамын. Бул сүйлөмдө ошондуктан деген байламта катышты. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй. Демек балдар, текстте жалаң жөнөкөй байламталары катышыптыр. Ал эми силерге үйгө тапшырма. Үйдөн биздин үй бүлөбүз деген темада татаал байламталарды катыштырып текст түзүп келесиңер. Түзүлгөн текстти WhatsApp аркылуу мугалимге жөнөтөсүңөр. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктайлы. Бүгүнкү сабакта силер байламталар боюнча түшүнүк алдыңар. Байламталардын түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн үйрөндүңөр. Тексттен, сүйлөмдөрдөн байламталарды ажырата алдыңар. Балдар, бүгүнкү сабакта абдан активдүү катыштыңар. Анда өзүңөр быйтыкчалар менен баалап койгула. Саламатта калгыла балдар. Кайрадан көрүшкөнчө.